С витаминине аябай бай. Азыр мен эт мурун терип келдим. Кээ биркилери аябай өтүп кеткен, кээ биркилери кичине эзилген эмес да. Ошол эзилбегендерин терип алабыз. Эзилип кете электерин терип алдым мен. Аларды буну кичине күнгө да коюп туруш керек. Күн кичине кургаштаа керек да. Пакетке салып дымдап койсоңор көгөрүп кетет. Азыр мен баардыгын мына тазалап, анан кийин ошол суу мындай жибип кургап пышып кеткенин эмес, кичине мындай катыраак басканда эзилбей турганын башка идишке салып атам да. Анан аларды жууп, сөз тазалап, ашыкча жалбырактарын тазалап, жуймун таза суу менен тазалап, кичине сода кошуп туруп жуусаңар болот. Анан кийин кургатыш керек буну. Суусунан алып кургатабыз. Баягы элек сыяктуу нерсеге салып коесуңар да, суусу агып түшүш керек. Анан кийин блендер бар, майдалагыч. Буну азыр майдалап койбосо кийин катып кеткенден кийин майдалаганга болбой калат. Ошон үчүн азыр бул жумшак да. Ошон үчүн жумшакта блендер менен майдалап алып, кийин буну кичине катырып, анан кийин сууга кышында салып иче берсеңер болот. Кичине өттө кайнатпайсыңар. Мына уруктары менен кошуп сала бергиле. Эми мен мисалы өзүм салкын жерде тордун үстүнө жабып, анан төгүндө дагы аба кирип тура турган атайын шарт кылдым. Ошондо батыраак кургайт. Эми бул уруктары менен эле кошуп баардыгын жайып салкын күн тийбеген жерде кургатамын. Чаң түшпөгөн жерде үстүн эми мындай үстүн эми жаап койсоңор деле болот, бирок тор менен болуш керек. Мына кургап калды. Бир эки жумадан кийин кургайт. Капкагы жабылган банчикага салып, ысык суу куюп, кичине коюп, анан иче берсеңер болот. Буну мындай чай демдеген сыяктуу плитанын үстүнө коюп койсоңор деле болот. Чай плита.